Базарбаев Кадыракун Исмаилович, мамлекеттик жана коомдук ишмер. Совет доорунда райкомдун биринчи катчысы деген түшүнүк ошол мезгилдин бийликти солкулдатпай кармаган бир райондун жетекчиси боло турган. Коммунисттик партиянын жоокери болгон ошондой бийликтин күчтүү туткасын кармап келген Базарбаев Кадыракун Исмаиловичтин баскан жолу, мазмундуу өмүрү, замандаштардын эскерүүсүндө тубаса таланттуу, акылга бай, билимдүү, анан калса партиялык башкаруунун эрежесине баш ийбеген, хандан бектен кайра тартпаган өжөрлүгү, каракылдык ак жарган калыстыгы менен айкалышкан, эрки бекем, жүрөгү тоодой, элин сүйгөн, ата журтун кадырлаган инсандын образы көз алдыбызга тартылат. Кадыракун өзү мындай тубаса талант болчу да, инсан катары. Барлык башка кишилерден, башка жетектерден айырмаланып турчу дайыма. Эмнеси менен? Бул өзү мындай чечкиндүү жигит болчу. Эчкеден тартынбаган. Анан катуу болчу. Айткандан кайтчу эмес. Принциптүү киши болчу да. Бирөөлөргө баш ийчү эмес. Анан баягы жигиттен бул өзүнчө кыргызча айтканда жөн өрт болчу да, өрт деп койсо болот. Өрттөй жигит болчу да. Оюна келген оюнду айтчу. Чындыкты айтып, бирок ошол учурда абдан калыс болчу. Сүйлөгөн ордунда кыргызча да укмуштай таза сүйлөчү, орусча да сүйлөп, орустардын түшүн жоручу. Кадыракун Базарбаев мамлекеттик жана коомдук ишмер деген жогорку баага татыктуу болгон, өз заманында эмгектен ийгилик жараткан, элди баккан, кайталангыс талантты жана адаттан тыш башкаруу ыкмасы менен жогорку партиялык жетекчилерди солк эттирген жүрүш турушу менен элдин оозуна илинген, артында өчпөс из калтырган инсан десем жаңылбайт элем. Мен анда комсомолдун облустук комитетинин экинчи секретары. Кадыракун Исмаилович Кочкор районунда биринчи катчы болуп иштеп турган экен. Ошол обкомдун биринчи пленуму эсимде, ошол апрелдин аягы, май айларында өттү окшойт. Жаңа биринчи пленум. Сөз Кочкор райкомунун биринчи катчысы Базарбаевка берилет деди. Сүйлөп, райондогу абалды билдирип келип, Малабай Жунсалович, жолдош член бюролор дейт. Райондогу абал үчүн, ишти үчүн биз жооп беребиз биринчи катчылар. Бирок райкомдун да тиши өтпөгөн, райкомдун алы келбеген чарба жеткичтери болот экен. Ошолор обкомдун мүчөсү, ЦКнын мүчөсү, жогорку кеңешке депутат. Сыйлыкты да ошолор алат, мисалы, урмат сыйды. Жоопкерчиликтен да калып атат. Ошолордон да жоопкерчилигин сурасаңыздар, бизге чоң жардам болот эле деп айтып кетти. Анан зал тынчылык болуп калды. Көрсөң киши Турдагул Сооч менен абдан жакын. Кабинетине түз кирип түз чыккан. Районго келгенде Теңдик колхозу да, Теңдик колхозунун башкармасы тигишин айды тосуп алып түз сый урматын көрсөтүп жүргөн ага жакын адам экен да. Эми эмесин караңыз, иштин кызыкчылыгы үчүн ушу Турдагул Сооч шуну кандай кабыл алат дегенди өзүнө өтпөсө дагы обкомдун эмеси аркылуу кыйыр катары ошо бишини жеткизип атат да немеге. Коркпойт деп. Өз доорунда Кадыракун Базарбаев жөнөкөйлүгү жана сый ургаалдан алыс болуп мактанганды, кошомат кылганды жактырбаган мүнөзү менен кино тасмага деле тартылган эмес окшойт. Аны билген, үзөңгүлөш болуп биргиштешкен замандаштары жана асылкеч досторунун бир канчасы кайрылыкка моюн сунуп, жарык дүйнө менен кошо айтышкандан улам аны билгендер, эскергендер саналуу. Алардын бири легендарлуу парламенттин депутаты, коомдук мамлекеттик ишмер Жамин Акималиев агабыз сыпаттайт. Республиканын көпчүлүк жерлеринде биринчи секретарь болуп иштеди райкомго. Тянь-Шань райкомунда иштеди. Анан мына Кочкор Акназаровдун алдында ушул Кочкордо 5-6 жыл иштеди го. Абдан көтөргөн Кочкорду. Сөз кийин Акназаров Кочкорду аябай бийикке чыгарды, көп иштер жасады. Бирок ошондо ошол иштердин бир тобун Базарбаев да жазып кетти, Кочкордун биринчи секретарь болуп турган кезинде. Кочкордун талаачыгы биринчи көтөргөн Кадыракун болгон. Анан Кочкордун элинде жакшы көрүшчү. Бир 5-6 жыл иштеди, жакшы иштеди. Ошол менин оюмча элдин орден алды окшойт. Анан ошо Кочкордо туруп КПССтин съезде делегат болуп барды бир жолу. Съездге делегат болду. Шунда алдыңкы секретарь болуп, анан акыры ошо кезден ротация деген башталган.
Совет районуна, Совет деп койчу. Каракылча Совет району деп койчу. Ошол жакта бир топ жыл иштеп калып, ал жерде да аябай даңктуу болду, атагы чыкты тем эле. Эң негизгиси ошо эл жактырып атты да муну. Эл жактырып, анан эл жактырбаса иштесе болот экен да. Коомдук мамлекеттик ишмер Кадыракун Исмаиловичту көргөн билгендер андан жашы ылдый партиялык катардагы жетекчилердин айрымдарын кепке тартты. Бирок миң уккандан бир көргөн артык дегенде мындан 30 жыл мурда Кадыракун атабыз 60-тын кырын ашкандагы элдин батасын алып жаткан учурдун тасмасын сапаты начар болсо дагы экранга сунуштап жатабыз. Бул барган жеринде уйгактай жабышып эл үчүн, ошол элдин жер үчүн аракети тим эле өзүнүн үйүндөгү окат кулап аткандай аракет кылып, ошону аягына чыкмайынча тырышкан, абдан ишке дилгир, элге ушунчалык боорукер, эл үчүн иштеген азамат. Ушуну биринчи айтып кеттим келет. Мына уулуңар ушундай Миң Булактык жолдоштор жана Кадыракундун асылкештери. Экинчи эмнени айтып кетишим керек. Жолдошторуна Кадыракундай азаматчылык ажат ачкан азамат болбойт. Бу Кадыракун эмгектин баатыры болгон. Эмгектин баатыры деп мен эсептеймин. Себеби мен Борбок партия комитетинин секретары болуп турганда айыл чарбасын тейлеп, өз колум менен Кадыракунду эмгектин баатыры деген Борбок партия комитетинин токтомуна өзүм виза салганмын. Бирок ал убакта токтомдор абдан катуу кармалчу да. Борбок партия комитетинде КПС'те бир стаж жасылып калган экен, баланча жыл стаж болуш керек экен партиялык кызматта турган адамдар. Ошого бир гана жыл жетпей калды. Мен өзүм барып ошол жерде награданы мына өзү билет, награданы тейлеп, баарына бияка тияка чуркап, барганда ал жерде ыйлаган жашыңды карабайт. Бир жыл жетпейт деп ушул өтпөй калды. Илерин орденин беребиз капа болбогу деп. Эмгектин баатыр деп эсептеймин. Камбыл ашсаң өмүрдүн көп белесин, кантип калкың сен азамат дебесин. Асман тоодой бийик жерде төрөлүп, адамдыкты бийик сактап келесиң. Кадыракун Базарбаев атабыз көзү тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Бирок бул инсан жашап өткөн өмүрүндө райкомдун биринчи катчысы катарында өлкөнү өнүктүрүүгө эбегейсиз салым кошуп, мал чарбасында кесипкөй, билимдүү адис катарында өзгөчө методика, жаңычылдык, новатордук сунушту колдонгон, партиялык башкаруунун турмушка жакпаган принциптерин коркпой четке каккан. Анан калса ошондой эле рыноктук экономиканын өнүмдөрүн колдонгон партиялык жетекчинин образын жаратып коюптур. Мисалга тартсак, 60-70 жылдарда колхоздун малын баккан чабандарга 5 койдон ашык менчик мал күткөнгө партия тыюу салып келген. Кадыракун Исмаилович башкарган түштүктөгү Совет районундагы азыркы Каракулжада чабандарга 30 койдон ашык менчик мал күтсөңөр болот. Тойту мен таапырем деп малчылардын жашоосун жакшыртууга көмөк көрсөтүп, Борбордук партия комитетинен коркпой иштеп келген. Малдын башын өстүрүп, ар 100 тубар койдон 102ден ашык төлө алып, азыркы Каракулжада 5 жылдан ашуун социалисттик мелдештин жеңүүчүсү болуп, колхоздун байлыгын арттырып, малчылардын жергиликтүү элдин турмушун жакшыртып, элдин кадыр сыйына таттыган райкомдун биринчи катчысы болгондугун азыр дагы аңыз кылып айтып келишет. Эң негизгиси ошо эл жактырып атты да муну. Эл жактырып, анан эл жактырбаса иштесе болот экен да. Эми ар кандай көп сөздөр айтылып, баары айтып, ушундай биздин турмушубуз оңоду, баарыбыз калпак кийгизди тигиндей мындай деп кыскасы элдин мактаганы менен уктук да. Андан кийин таласка да иштебеди. Таласка биринчи секретарь болду. Болгондо дагы кезде таласта шаардык комитет деген жок болчу партиянын. Талас шаары району чогуп бир райондук комитет болчу да баарыгы. Бир эле район болчу кезде баарында. Азыр 3 болуп. Ошонун биринчи секретарь болуп турду. Кыскасы менекей 3-4 районду иштеп, бар жерде элдин алкышын алды.
Elдің жақтырғаны şu oldu, şu el üçümüz kişilep beri dep. Anam bir kızık, keyin 1992 yılı men keyin legendar parlament deputatı olup Asqar Aqayevdi prezident qilib sayladık 90 yılı. 92 yılı Aqayev Qıdırabız tapqan. Men o'sha kezde prezidentlik совeti müçesi edem. Alayokka bardık. Alayokka birinci barışım. Muquşta yer ekendi. Birinci qasiyeti ber eken, ayı alыс eкен de. Qaragulja rayonunun borbordan 100 kilometr eкен de. Yol жоқ болып қиналып атабыз, қатташа албайбыз, же самолет жоқ деп ошо маселени коюп, бир маалда бир аксакал айтты. Мына илгери Кадыракун Базарбаев деп Совет району болгондо ошо келип биринчи жолу жолду салды эле ошо Капчайга. Өз күчү менен деди. Жана Дэвид кийинде эмне болду, өзүнүн долбоор менен келип ошондо каттап калдык эле. Ал кеткенден жолдун баары бузулду. Аны эми сиз эми жардам кылбасаңыз болбойт деп анан Акаев тапшырып берип ошондон жол салынып. Ошол мезгилде кадрлар бардыгын чечет деген Сталиндин атактуу аныктамасы биринчи кезекте дал ошол партиянын жоокерлерине багытталгандай болчу. Райондун партиялык уюмдарынын биринчи катчылары билимдүү, кесипкөй, турмуштук эмгектик тажрыйбасы мол, эл менен иштеше билген адистер тандалып келген. Чынында эле ошол жетекчилер түрдүү шылтоолорду карманбай, өзлөрү жетектеген районду гүлдөтүп өстүрүп, каражатындагы таап элдин турмушун жакшыртууга жетише алышкан. Кадыракун Базарбаев Совет районуна барганда малдын башын өстүрүп, жаңы сарайларды салдырып, малчыларга үй камдап, тамак ашын дары-дармегин кийим кечесин даярдатып, мектеп окуучуларына чейин көңүл бурган экен. Ал тургай аймактагы таланттуу инсандарга шарт түзүп, акын, жазуучу, композиторлорду тосуп алып, элди кыдыртып, маданияттын улуттук салт санаабызды жайылтууга салым кошуп келгендигин белгилешет. Совет районунун азыркы Карагулжанын борборунан 100 чакырым алыстыкта турган Алайкууга биринчи жолу машина каттай турган жолдун багытын аныктап, кара жол салгандыгын Карагулжанын карыялары азыр дагы аңыз кылып айтып келишет. Асан Жакшылыков акын катарында чыгармачылык жолго кадам таштаган бала кездеги окуясын Кадыракун Базарбаевдин чоң кичинеге бирдей мамилесине, байкагыс баамчылдыгына байланыштырып сыпаттайт. Ошондо төмөнкү класста окуп жүргөндө Миңбулак айылындагы чакан дүкөндөн Сүйүнбай Эралиевдин китебин саттырып алгандыгын айтып, ал китеп ыр жазууга шыктандырган, поэзияга учкун жараткан булактын башаты деп баяндайт. Болгондо да биздин классигибиз, ырдын чоң мастери Сүйүнбай Эралиевдин китеби тийип калганы ошол мага чоң үлгү болду, таасир берди. Анан мен ыр жазуунун баягы чеберчилиги эмне экенин ошол Эралиевдин китебинен баштап түшүнө баштадым. Уяң жылдыздар деген китеби. Бул кийин ошол Эралиев менен таласка барганда Кадыракун аксакал байкебиз кадимкидей үймө-үй катышып кетти. Карагулжага барганда Сооронбай Жусуев менен дос болуп кетти. Көрсө мен азыр ойлойм, бул кишинин жан дүйнөсүндө бир чоң көркөмдүк, чоң бир сөздү сыйлаган, адамдын кадырын сыйлаган бул өзгөчө адам экен деген пикир келди да. Кыргыз десе кырак эле, курч эле. Кыргыз десе жан аябай турчу эле. Кыргыз жандуу адам болуп төрөлгөн, касиетин, кудуретин туйчу эле. Ачык эле. Дарыядай шар эле. Ичи сырты ыйман көйү ак эле. Райкомдун биринчиси болсо да ыкыласы элдик, эркин жан эле. Эреңишке, кээде балбан күрөшкө, кадыке деп эгер эли сүрөшсө, райкомдун галстугун чечинип балбан болуп чыга келчү мүнөткө. Мен Кадыракун Исмаиловичтин ошо жолдошчулугу, мергенчилиги,
bal bandığı jönündө materialдарды çoğultup geletem. Bir nersesini aytıp bereyim. 1963 yıl eken KPSS Borbordu Komiteti Esir Ministrler Soveti raykomdordu ikiye bölöt. Ayılçarba raykomu, anan Önörjay raykomu dep. Bizden Tiyanşan rayonunda Ayılçarba raykomu olup kalat. Mına oşol Ayılçarba raykomunun Ayılçarba başkarmasının başçısı azırkı şu hakimdin rolünü atkarganda Kadrakun İsmailov Çoşerge varıp turup kalat. Anan ayıldan Kuvat degen dostu gelet, yılkıçı. Gelse katçısına aytat, men geldim ile dese otura turunuz dep koyup dur Kadrakun İsmailov. Bir saatka jakın emetet aylası getkende girip barıptır. Girip barıp ökö kabinette guruş könken, guruş götür. Angıçatı katçı karasa ökö guruş ötet deydi kadımkıdeyle. Anan hizmetkerler çıkırıp yiptir. Uşuntip Kadrakun İsmailow'tu guruş ötet. Bir ödese bağlar girip gelse aytat deydi. Ha bu menin dostum Kuvat degen. Bara vergele var. Özü işi balabız dep. Ha görsetdi ki yoldaş da gütsün meni kançakende oşu 1,5 saat emetken iken. Ekinci bir emesi Kadrakun İsmailov okunu bütkönde, Kırgız Ayılçarba İnstitutunu bütkönde. Vetvraş degen adistike eye olup, emgekçi olun. Şu Can Talap Kalkosunda veterinardık uçaskanın başçısı olup başlagan. Anam bir günü kıştın günü deyt, zootexnik firma Kadrakun İsmailov olup gel atat deyt Bahadır'dan. Gel atsa aldıdan karşıkır çıkan iken. Karşıkır çıkkanda Bahadır'dan kovalap dönöt. Kovalap dönögönde o sörden son günü çeçip, kovalap deytip karşıkırdı başka çağa öldürgen iken. Başka çağa öldürgenden keyin ayılga mında karmap keltirgenden biröөнүн үйүнө ыргыткан экен. Мынакей каршыкырда ыргыткан экен. Коомдук ишмер Kadrakun İsmailov социалисттик мелдештин жеңүүчүсү болууга умтулуп, күн түн тынбай талаада мал баккан чабандар менен жайлоодо эле жүрбөстөн, ал барган жеринде элдин арасындагы чыгармачыл таланттарга өзгөчө көңүл буруп, алардын изденүүсүнө шарт түзгөнгө аракеттенип, жайлоодо айыл чарбасынын алдыңкыларын майрамдарын уюштуруп, элдик таланттарды сыйлап тургандыгын анын кызы жана карындашы Дамира Базарбаевалар баяндап, үй бүлөгө күйүмдүү ата, досторуна, туугандарына кучагын жайган ак пейилдүү инсан болгондугун эскеришет. Кайсы районго барбасын, ошол жерде сөзсүз түрдө кыргыз оюндарды уюштуруп, ат чабыш байгелерди коюп, ушундайларды жасачу. Андан кийин Ошко көчүп кеттик. Ошко барганыбызда а жерде дагы эч качан мындай кыргыз оюндары деле болбоптур. Аякта да ошондой кыргыз оюндар болду. Бүт баягы Ош, Каракулжа, эми аякта Ош тарапта өзбек туугандар менен дагы жакыныракпыз да. Ошон үчүн кыргыз калпак мындай кийилчү деле эмес экен. Анан чогулуштарда сөзсүз айтып, малчылардын чогулушун жасап турчу ошол жерлерде айтылып, сөзсүз түрдө кыргызсыңар силер, кыргыз калпак кийгиле, ат мингиле, атыңар болсун, ар бир үйдө бирден жандык болсун, 3-4төн мал салыңар болсун деп ушундай бир ушундайларды киргизди. Анан анда малчыларды кыдырып кетчү да. Малчыларга барса, а жерде дагы мындай кашык, бычак, малчыларды илгери союзбагын ушундай эле эмес беле, анча жетип жетпей. Анан аябай ушундай чоң масштабта той өткөрүп туруп, анан малчыларга пакети менен бычак, кашык, вилка ушундайлардын баарын сыйлык катары берилип ар бир үйгө. Анан ошондон анан жанагы алайкуга барганда ошо ай алып кел, баягы Базарбай бычак каякта деген ушундай сөз ошондон калганда, ошондой анан мүнөзү аябай өткүр болчу, кайраттуу болчу ушунчалык, сөзмөр, жанагындай дастандарга, уламыш ушундайларга аябай кызыкчу да. Менин эсимде бар, ушу биз Каракулжада турган кезибизде Казыбектин ушул немелерин, казалдарын топтогонубуз эсимде да. Мен ушу анда мен мектепте окуп жүргөн кыз элем. Ошол казалдарын таптырып, анан биз ошолорду өзүбүзгө көчүрүп жазып, ошолорду топтогонбуз. Каадада эл ушундай ачык жайдары мүнөз күткөн, тамашаны орду менен колдонгон. Айтар оюн толгонуп жаап жашырбай бетке айткан көк анан калса кесипкөй. Айыл чарбасынын купуя сырларын 5 колундай билген,
söz kadırın sıylay bilgen, ata jurtun çeksiz sүйgön, özünün ömründe oroşon iz kaltırgan Kadir Akın Bazarbayev'tin 90 yıllık marakesini belgilep ar daim eskerişet.